Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстан Республикасында мамлекеттик иш сапары менен болду. Мамлекеттик иш сапар Садыр Жапаров менен Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевдин расмий жолугушу аземинен башталды. Мамлекет башчылары чакан жана кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле биргелешкен өз ара байланыштардын мындан аркы келечегин талкуулашты. Мамлекеттик иш сапардын алкагында кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Анын ичинде Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаевдин биргелешкен билдирүүсү кабыл алынды. Сапарыбыздын багдаламасы кең ауқымды. Мындан тышкары Садыр Жапаров Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев, Мажилис төрагасы Нурлан Нигматуллин жана премьер-министр Аскар Мамин менен жолугушту. Мамлекет башчысы Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин музейине барды. Анда Жапаровго музейдин ачылышы жана анын экспонаттары тууралуу айтып беришти. Нурсултан Назарбаевдин өмүр жолуна арналган музей 2020-жылы 1-октябрда ачылган. Музейде Нурсултан Назарбаевге Кыргызстандан тапшырылган бир нече белектер да орун алган. Мындан сырткары өлкө башчысы Нурсултан шаарындагы ата мекенди коргоочулардын эстелигине гүл чамбар койду. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик иш сапарынын 2-күнү Казакстандын бизнес коомчулугу жана ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуусунан башталды. Ошондой эле мамлекет башчысы Казакстандагы жалгыз манасчы Баянгали Алимжановго мамлекеттик сыйлык Достук орденин тапшырды. Ошентип Казакстанга болгон иш сапар Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаевдин Астана эл аралык каржы борборуна баруусу менен жыйынтыкталды. Кечээ 3 мартта президент Садыр Жапаров Бишкек шаарына кайтып келди.